Туугандар, орозодо кыйналбай элесиздерби? Кызыл Кыя шаарында могул кылган жумуштары, булган номери. Барыңарга ассаламу алейкум. Ажарың аңар балып, дидарың азырланып, мұңғаны өрірдадым, ғашықпын сіздей периге. Айталбай сырым демеген адамның мұнша қинабай айттырбай білсең емінем. Қызығам сіздей периге қиналам шындап демеген. Кишини мұнша чурқатмай да қинабай білсең емінем. Туугандар, орозодо кыйналбай элесиздерби? Кыйналып, зээригип жаткан болсоңуздар, мен сиздерди алаңсыздырайын анда. Ассаламу алейкум, кеттик. Туугандар, кроссовки Москвада заказ кылам десеңиздер, бут кийим, босоножка, өзүңүздөрдүн жаккан бут кийимдериңиздер болгон болсо дагы бизге WhatsApp'ка төмөндөгү номерлерге таштасаңыздар, биз сиздерге нукура, булгары, кайыш, кожа жана сапаттуу кылып тигип бергенге аракет кылабыз. Болгону 3500 рубльдан азыркы учурда Москвада бар. Жана ошондой эле Кызыл Кыя шаарында ширетүүчү усталарды издесеңиздер, могул кылган жумуштары, булган номери, ишиңиздер болсо айтсаңыздар, баланын колу гүл. Туугандар. Жана ошондой эле азыр тапта Рамазан ыйык айында рекламаны бекер деп жатабыз. Туугандар, балким андан кийин бекер кыла беребиз. Биз айткан адреске келип берсеңиздер, мисалы автоунааңыздар болсо, алып келсеңиздер бекер тартып беребиз. Башка жумуш, сервис жана башка недвижимость болгон болсо, чакырсаңыздар, барып тартып келебиз. Туугандар, болгону бензинге көңүлдөн чыгарып берсеңиздер болду. Бербесеңиздер деле болду. Ушундай. Темадан алыстабай, көп эле реклама кыла бербей, темага кайтайын. Туугандар, мен сиздерди азыр бир иним менен тааныштырайын. Талантына күбө болуңуздар. Москвада мекендештер, эгерде отуруштарга, мероприятияларга чакыра турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө бош болгон болсо келип сиздердин ырдап жер жазып берет албетте. Туугандар, пешеходду пропускаем. Ушундай, азыр Саламат менен жолуккандан дагы көрүшөбүз. Саламат мырзанын үйүнө келдик. Дейтигине келе жатат. Өтө жөнөкөй, простой. Жакшы мырза, туугандар. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Сизге группага кошуп коюпсузбу? Ошондой болду. Ал мен бая блогерлердин группасына өзүнчө. Звездасы берсем. Машалла. Темен там. Эме Видеого түшүп жатасыз. Так, урматтуу көрөрмандар, мына Саламат мырза келди. Буюрса азыр биз дагы бир жака жөнөдүк. Анан таксисттердин студиясы да, мен мындай айтып коеюн да, машинанын ичи студия кылса интервьюга кандай болот? Жарайбы? жакшы. Денсаулыктар жакшы, иштер болуп жатабы? Кудайга шүгүр. Барыңарга ассаламу алейкум. Туугандар, Саламат мырзанын өзүнүн да баракчасы бар. Катталып ар дайым өнөрүнө күбө болуп туруңуздар. Каналыңыздын аты эмне эле? Саламат Комузчу десе чыгат. Саламат, фамилия Абдымажитова. Саламат Абдымажитова. Саламат Абдымажитова. Сиз кайсы тараптын кулунусуз? Азыр А дегенде таанышып баштайлы. Мен Кыргызстандын кайсы жеринен? өзүм нарындан болом. Нарындан Актала деген районунан. Муса Байытовдун айылынан болом. Ошо. Азыр Москвадасыз. Азыркы учурда Москвадамын. Жашым 30га чыгайын деп калды, чыгайын деп.
Канча жылдан бери Москвада эмгектенип келесиз? Москвада эмгектенгениме ошо университетти бүтүрүп эле келгем бияка. Ошол бойдон эле жүрөбүз. Бияктын акчасы ширин болуп, акчасы жеңил табылып, аны тиги бүтүрүп алам, муну бүтүрүп алам деп ошо. Так, азыр сиз комуз менен чыктыңыз. Комузду эмнесине уктасыз? Биздин максат баягы мен өзү буга чейин өзүм үчүн гана ырдап келгем, өзүм үчүн гана ырдаган жакчы. Ошондон улам ырларым дагы мындай муңдуу, сүйүү ырлары, ушундай өзүмө жаккан ырлар болгон да. Анан барган сайын карасам Москвада кыргыздарды мурда укканымда мынтип айтышчу да. Балдарыбыз орусча сүйлөйт деп мактанышчу эле, эми өткөндө уксам балдарыбыз кыргызча түшүнбөй атат деген көйгөй жаралыптыр да. Анан ошол нерсе мени кейитет да бир четтен. Анан мындай ойлоп көрүп, ошо кыргыздын ошо нарктуу ушундай улуу улут кандай жолдо сакталып калат десе, ар бирөөбүз аракет кылышыбыз керек экен да. Анан албетте мен дагы аракет кылганга чоң мүмкүнчүлүгүм бар экен. Ошондон улам өзүм үчүн эле отуруп алып ырдай бербестен, мындай балким бирөөгө жакпай калар мен ырдаганым. Ошого жагабы жакпайга карабай эле ар тармактардан канал ачтым. YouTube'дан, TikTok'тон, Instagram'дан Саламат Комузчу деп канал ачып, ошо өзүмдүн ырдаган ырларымды тартуулай баштадым. Жана ошолдон эң башкы мазмунуна Комуз кыргыз улуттук аспабын жайылтуу максатында контент деп жазып койдум. Менин ошол максатыма төп келет да ушул нерсе. Жана ошондой эле элге таанымал болуу, акча табуу деген маселелер ал мага такыр жакын эмес. Неге дегенде, балким мен көбүрөөк чыгаша болушум мүмкүн, жумуштан алагды болуп, бирок ушуну жайылтууга мындай чын дитим менен, мындай чын ниетим менен соо үчүн эле арнадым да. Шуну баштадым мына. Ниетиңизге жетиңиз. Бул видеону көрүп сизге байланышка чыгып отуруштарга чакырса барасыз, туурабы? Албетте. Мен мурун отуруштарга ошентип анча-мынча тигини ырдап койчу, муну ырдап койчу деген сөздөр мага кемсинтүү катары сезилет эле да. Тигиндей ырда, анан шаңдурак ырдачы дегендер мага мындай кемсинтүү, оскорбление катары сезилет эле. Азыр жок. Мен мисалы калың эл кандай ырды жактырган болсо, ошондой ырларды да жаттадым да. Мен эми кандай ыр сураса ошондой ырдап берүүгө ырларым жетишерлик болуп келатат буюрса. Чекесинен жаттап, ырларды толуктап, күндөн күнгө жаңы ноталарды кошуп, машыгып келатам. Кайсы жерге чакырбасын, кандай жерге чакырбасын, барып ырдап, ошо өнөрдү арнап, ошондой көңүлдөрүн ачып берүүгө даярмын да. Комуз ырдаганыңызды угуп, комуз чертким келет деп, мына Москвадан айтайлы жаш балдар, жаш кыздар, тегеле айтор кыргыз жарандары, кыргыз бир туугандарыбыз үйрөтчү деп сурайт. Үйрөтө аласызбы? Албетте үйрөтмөкмүн, бирок именно ошол комуз менен алек болуп, комуз үйрөтүү менен алек болгон байкелер көп экен. Мен биринчиден ошолорду сунуштамакмын. Жана ошондой эле могу комуз чөйрөсүн өзүмүн чөйрөмүн кылып курганга аракет кылайын деп чечтим да. Эгер ошондой кызык эле бар адамдар болгон болсо, балким ал менен дос болуппу, курдаш болуппу, жөн гана ушундай балким кызыкчылыгыбыз бирге болгон үчүн жөн эле ушундай саналаш болуп, алар менен маек бирге кармап, жаңы ноталарды, жанагындай аккордторду бири-бирибизге үйрөтүп, ошо менен жөн гана байланышта болууга аракет кылганмын. Эгер чыныгы мындай үйрөнөм, чертип нөлдөн баштап дей турган болсо, байкелер бар. Мен да өзүм байкап калдым, бир 2-3 жалаң комуз үйрөтүү менен, жана ошондой эле аккордеон үйрөткөндөр бар экен, ырдаганды үйрөткөндөр бар экен. Жол көргөзүп койгонго даярмын да. Анда бир шиңгел комуздан
көрүүчүлөргө бир тартуулабайсызбы? Албетте жок дебейбиз. Урматтуу көрөрмандар, каналга катталып лайк басып туруңуздар. Дагы да жаккан болсо биз саламаттыкыбыз дагы да чыгып саламатты чагылдырып турганга биз даярбыз. Эгерде жагып дагы чыксын дей турган болсоңуздар, лайк, комментарий туугандар. Албетте көрүшүңүз. Албетте кыргызды кыргыз колдобосо, бул биздин комузубуз, биздин ырларыбыз. Эч бир элге, эч бир улутка кереги жок. Канча улуттар кызыгып комузуң ушундайбы дейт, бирок бир эле жолу укканга кызыгат. Андан ары укпайт. Биз муну комузду укканда эргип алат. Мен канча кыргыздардын жүзүнөн байкайм. Мынтип депчи, мынтип жайлоодо жүргөндөй болот келсиң деген сыяктуу нерселер. Мен эмоцияларды уже чогултуп, ушу эмоция боюнча психологдо болуп калдым. Мындай кайсыр муңайып турганда кандай ыры өтөт, шайыр болуп турганда кандай ыры өтөт. Ошон үчүн лайктан, комментарийден жазып, ушул жакшы нерсени жайылтайлы. Балким биз жакшы нерсени жайылтсак, жаман нерселер өзүнөн өзү тыйылып калар. Сөз. Чыгарма бул Аскат деген жаш композитор баланара. Ошо азыркы учурда популярдуу болуп, аккордеондо жана гитарада жакшы ойноп, комузда көп ойношпойт, себеби комузда көп аккорд база бербейт. Ошону аткарып берейин, кабыл Ajarıma arbalıp, didarına zırlanıp, Mungkanı hırdadım, bulbul kuşkan aylanıp, Kıyno salgan kılığın, kızgaldakтай buralıp, Gün geçke sozomobun, kükük bolup ün salıp, ey, ün salıp, oy, ün salıp. Ayıbı çok жаралган, ажайып көркөмүңө, ашыгым ырарнайын, асыл кечим өзүңө, өчпөс болуп жанасың, өртсымал жүрөгүмдө, өзүң гана болсоң дейм, өмүрлөшүм өмүрдө, өмүрдөң эй, өмүрдөң ой, өмүрдө. Çığa kalsang, aysımal günde jarkıp, arzum köçövan sayın, al olayım sağa tartıp, gülmüngдөp çığa gelsen, gündöy jarkıp tangdağı, suktan tattıp gün boyun, sululuğun andağı, andağın ey, andağın oy, andağın, andağın ey, andağın oy. Sonunda da келдиңиз. Кетип баратканда помех болбойбу экен жол? Жана могу машинеңиз комфортабельный экен. Мен негизи жапыс машиналар бар го. Ошондо башым айланып кетет да. Мына обзор кругом эме отурбай, эч кандай. Кетип аткандагыдай жалачылык тартылбайт. Biraz üzündür da bireyine. Uşul ırdı ırdaganda көбүнүн түрү өзгөрүп кетет. Кыргызчылык ойгонуп кетеби айтор. Бардыгына мындай жакшы эме берет, эмоциячы. Aşıkmın sizdey perige, aytalbay sırım de
emиген адамды мынча кыйнабай айтырбай билсең эмне ызыгам сиздей периге кыйналам чындап демиге кишини мынча чуркатпай да кыйнабай билсең эмне Görüşkön günüm saltanat Görküngön gün ay jaltanat Görkömüň janda köksötüp kömököydüm baltamat Görüşpey ketseň göksulu gölöktüp gözden jaştamat Jolukkan günümde saltanat Jogortoň ay gün jaltanat Joduragan kelbetiňen jol garap tarttım göz bazap Jolukpay ketseň göksulu Oldu jorugyň estep jaştamat Bete gelüp eldeyim Belgi bir berip çakırsan belgiňe gantip gelbeyim Jaylodo beles kırdayım jaştardan çykkan göksulu Jamagyň tögüp doňurtayın Jaraşkan perim ekensiň daň oldu jaňsabay garap turbayın Elden bir koyan kaçırıp Jet almadım göksulum emi taqdir ne bolot bil almadım göksulum Elden bir tülkü kaçırıp jet almadım göksulum Jetkizbesden de düşmanga ket almadım göksulum Altı bir kanat hak uydunda geriştesi göksulu Altımış eki sulunun oldu perisi sensin göksulum Dep tökkön eken Ahırı ошентип жеңил жоготабыз Göksulunu ажыратып алыптырган экен да Ушундай достор, биздин каналга катталып лайктан басып туруңуздар. Азыр дагы кетип мүмкүн болсо дагы тартканга аракет кылабыз. Азыр машинада, автоунаада кетип барат. Неудобство жаратпайлы.